көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Кыргыз Республикасына караштуу Унаа каттоо кызматында мыйзам бузуулар болуп жаткандыгы тууралуу редакциябызга видео тасма келип түшкөн. Видео тасмада атайын мыйзамсыз көрүнүштөр болуп, коррупциялык схема байкалып жаткандыгын көрүүгө болот. Ал эми видео тасмага жетекчилик кандай жооп берет, алдыда биргеликте көрөлү. Унаа каттоо үчүн алгач текшерүүдөн өтүү керек, андан соң кире бериште талон берген кызматкерлер күтүп турат. Ал эми биздин редакциябызга келип түшкөн видеодо кезек күтпөстөн 300 сом берип, 30 кишиден биринчи өтүп кетсе боло тургандыгын айткан. Очередтен бир биз мындай акча эле өтүп кеттик. Каяка өттүңүз? Ошол жерден эме акча сомдоо үчүн 300 сом берсең деп. Ал эми бул көрүнүшкө кызматкер менен жетекчилик мындай жооп узатты. Видео тасмада ошондой эжеке айткан экен, жаран. 300 сом берип, мен алдынан кирип кеттим деген. Мен андай көргөн. Сиз көчө иштеп аткансыз белем, көчө? Мен бар болчумун, бирок мен андай немени фактын көргөн жок. Бирок өзүңүз көрдүңүз видеодо 300 сом бердим деген ачык эле айкын. Мен бердим деп айтып атат, эми ал эчте болгон разговор болуп атпайбы? Бул жерден талонго Анан очет. ичинен айтпайт да ал 300 сомду. Талонго бул жерден албайт. Каттоо кызматынын босогосунда болуп жаткан көрүнүштөргө жооп бербейбиз деген жетекчиге имараттын ичинде болуп жаткан көрүнүштү көрсөттүк. Окуянын баары мына ушул кире бериштен башталды. Ичинде таанышы бар ортомчу кайрылган жарандын маселесин чечүү үчүн имараттын ичине кирип, аз убакта маселени оңунан чыгарарын, жада калса тезинен канча улоорун санап дагы берди. Сүйлөшүп кетели да. Анан барып ошо документтерди, акчаларды алып келели деп коет. Сиз ошол кишини көрүп койсоңузчу, сүйлөшөм. Башынан этегине чейин колун жөнөтүп турганчы. Батыраак болсо. Ал нерсе жокпу? Мына машинада кайсы жерде отурат? Ушундай барбы? Жакшы болот эле байка ошону жөнөтсөңүз. Салам алейкум. Моун оформление алыш керек болот. Машина жок болот. Ия. Машина биякта. Азыр ээси машинанын ээси келгиче эме да биз могу канча кетет полный сону билиш керек болот. Азыр санап берем. Эсептеп берсеңиз канча кетет полный. Бүтөт короче. Рахмат байка. 2010 жылы. Nexia. Өзбекстандан чыкканда туурабы? Негизи ооба Өзбекстандан жылы чыккан жер. Так, 5%. Объему канча экен? Объем 1.6. 5%. Не болду, брат? Төлөдү? Төлөдү? Жок. 5% 6 миң теңге. 5%? 6 миң каяка кетет бул? 5%-на кетет. 6 миң 5%-ын босуп кассаң, техпаспорт босуп менен 2 миң. Кассаң 9200 болот. Канча 11 миң болот. 11 миң. Сиз бүтүрүп бере аласызбы ошону? Асфальтта бүтүрүп бере алам. Канчада бүтөт? Батла бүтөт да экен. 1 саат ичинде бүтүрүп берем. 1 сааттын ичинде бүтүрүп бересиз. Ал эми жетекчинин жообу мындай болду. Бизге эчтен адамдар келгенде биринчи осмотр транспорта болот. Эчтен осмотр кылат. Ал жерден осмотр өттү деген бизден бумажка алып келет. Алып келгенде бизде ресепшн бар. Ресепшнге келип, ошол осмотр өткөндөн кийин гана биз электрондуу очеттин талонун беребиз. Ошол электрондуу очет менен бул жерде күтүп отурушат бардык жарандар мынакей. Күтүп отургандан кийин электрондуу таблодон бизден очет боюнча бул жерде 20 кызматкер отурат, 20 кызматкер баары тең чакырат по электрондуу очети. Ошол кайсы кимге келсе, ошол жерден биздин кызматкерлер буларды кабыл алат. Ал эми экинчи видеодо бизге кайрылган жарандын айтымында ишкананын жумушчусу сыртка чыгып, унаа сатып алып жаткан эки жарандын ортосунда ортомчудан документтерин алып, номурга акча сурап жаткандыгы жана сатып алуучу акча чыгаруу үчүн банк кызматын сурап жаткандыгы тасмага тартылган. Разница же, свидетель или свидетельство, а заключение брака.
Ну, если этот, если он останется, просто пусть будет им потом, чтобы они не оплачивали. Eğimde bak. Yakta var mı? Var mı? Birinci taş. Bak sizde... Так, меня Оланда. А, еще там еще не передали? Номер алды? Ал эми бул көрүнүш канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендиги тууралуу суроо узаттык. Бул өзү тууралуу айтканым биринчиден. Анткени бул жерге келгенде договор купли-продажага экөө тең катышыш керек. Эки кызматкер тең катышыш керек. Мынакей эки отурат. Эки кызматкер дейм да. Эки сатуучу алуучу экөө тең келип бул жерден заявление толтурат. Заявление толтурганда мына көрүп атасыз азыр эки стульчик бар. Эки стулга экөө отурат. Биздин кызматкерлер буларды прием кылышат. Электрондук очерк менен. Ар бирөөнүн жанында немелер бар, станциялар бар. Жактан электрондук очерк алышат. Электрондук очерк алгандан кийин бизге келип Тасмадагы документтерди чогултуп жаткан көк түстөгү костюмчан кызматкерди жумуш ордунан издеп көрүүнү туура көрдүк. Так, ачып алалы, Бuyakta bir kişi жок экен, бар. Бuyakta ким отурат? Жетекчи менен бирге бардык кызматкерлердин жүздөрүн карап чыктык. Тилекке каршы бардык кызматкерлерди көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби жетекчинин айтымында азыркы кырдаалга байланыштуу жана эмгек өргүүгө чыгышкан. Жок, отпускадагылар да алар. Ошо жарымыбы? Ооба. 8 киши отпуска. Бизде пандемия учурунда отпускага кетпей калышып, азыр өткөрдүк да. Соңунда жетекчилик иштин жүрүшү менен тааныштырып, башкы сурообузга жооп алдык. Суммасы боюнча ар бир жаранга колуна берилет могу. Заявление толтургандан кийин колуна берилет. Бул жерге эмне үчүн төлөнүп, кезек күткөн бекер бизде. Электрондук очерк менен келет. Бул жерде бардыгы тең көрсөтүлүп турат. Эмне үчүн төлөйт, кайсыга төлөйт. Анан общий суммасы мына бул жерде чыгып турат. Ушуну менен барып элек, бизде 4 банк иштейт. Очерк жок 4 банкта тең. 4 банкка барат да, любойуна барат дагы, мына бул жерде көрсөтүлгөн сумманы төлөп коет, болду, андан бөлөк эч нерсе. Баягы кыйынчылык жок да бул жерде. Тыштагы жүрүп аткан жарандардын бул биздин ар бир жарандын өзүнүн жоопкерчилиги. Эмне үчүн алар бөлөк таанып алган жарандарга ошол документтерин берип, ошол көмөк көрсөтүүсүн суранышат. Алар эгерде биздин ушул шаардык бөлүмгө келип бир жолу өткөндөн кийин алар түшүнүшөт ушуну. Бул жерде бардыгы тең баягы очередь деле электрондук очередь иштейт. Өздөрү келип каттоодон өткөрсө, булорун бир көргөн адам түшүнүп калышат. Редакциябызга келген тасманы көрүп баам салып, мамлекеттик унаа каттоо кызматынын жетекчисинин дагы кебин угуп, айтоор өлкөбүздө паракорчулук жоюлуп, күндүн жарыгы бардыгына тең тийишине үмүт кылдык. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.